Калмаматов: люстрация дейбиз, эмнеси люстрация? Бир эле Сооронбай Шарипович кетти. Революция деп атаганга деле болбой калды. Мындай пикирин экс-депутат Бактыбек Калмаматов Бишкектеги Жаннат Регенси мейманканасында өтүп жаткан ири тазалануу аталышындагы иллюстрация талабы менен чогулгандардын форумунда сөз сүйлөп жатып билдирди. Журналист Эрулан Көкүлов өзүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн башчылыгына дайындоону бийликтен талап кылды. Телеалпаруучу Эрулан Көкүлов санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн башчылыгына дайындоону талап кылды. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасында билдирди. Мен Бишкектеги мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборун жетектөөгө даярмын жана каалайм. Бул структурада мен үчүн 3 ай жетиштүү болот. Азыр бул бөлүмдү ким жетектейт билбейм, бирок ал иштеген жеринде калып, айлык алсын, деди Эрулан Көкүлов. Анын айтымында көзөмөл органы 90-жылдардын башынан бери иштеп келе жаткандыгына карабастан милдеттерин өз деңгээлинде аткарбайт. 2018-жылдан бери Не-Сахар долбоору иштейт. Бул долбоорду баштаганда дүкөндөргө киргенде оозум ачылып калган. Дүкөндөрдө сатуучулар гана эмес, менеджерлер өнүмдүн чыгарылган күнүн, анын курамын кантип туура көрсөтүү керектигин түшүнүшпөйт. Аннотация деген эмне экенин билишпейт. 20 жылдан ашык убакыт ушул көзөмөл органы бар болсо дагы ушундай кичинекей көйгөйлөр кылынган эмес, деди алпаруучу. Көзөмөлдөөчү органдын түздөн-түз милдеттери алар үчүн өзүнчө долбоорду эмне үчүн жүргүзүшү керек деп ойлонуп, жарандардан ар кандай жерде антисанитардык шарттар, мөөнөтү өтүп кеткен тамак аштар жана уулануу боюнча арыздар түшүп жаткандыгын кошумчалады. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборун эл билбейт, анын кайда жайгашкандыгын дагы билбейт. Силер өзүңөр кайдасыңар, эмне иш кылып жатасыңар? Мага 3 ай убакыт бергиле. Ушул 3 айда мен силердин ишиңерди оңдоп берем. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кандайча иштеши керектигин түшүнөсүңөр, деп жыйынтыктады Эрулан Көкүлов. Эске салсак, журналист Эрулан Көкүлов 8-номер менен Реформа партиясынын депутаттыкка талапкерлигин койгон. Ал эми Не-Сахар бул долбоор азык-түлүк дүкөндөрүн текшерет. Булак Назар Ньюс KG. Арстан Алай: Садыр Жапаров эмес, мен президент болом. 17-ноябрда маалымат жыйынында мен өзүмдү жаңы кудай деп эсептейм. Эмнеге? Себеби дүйнөнүн башкаруучуларына шарттарды эми мен коем, деди коомдук ишмер Арстан Алай. Мен президент Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылдым. Анткени ал жаңы доордун талаптарын билбейт. Ал башкара алган жок. Алар мени соттогусу келип, түрмөгө камап, кылмыш ишин козгошту. Акырында эмне болду, деди ал. Мен жаңы кудай болдум. Ааламды, жаратылышты, адамзатты башкарам. 2020-жылы Жээнбековдун убактысы бүттү. Эми мен президент болом, деп түшүндүрдү ал. Ишмердин айтымында Садыр Жапаров президент болбойт. Анткени ал периштелер өз ара талашып тартышып, Жапаров президент болбойт деген аянды көргөн. Ошондой эле ал экс-президент Атамбаев анын каалоосу боюнча кечириле турган көрүнүштү көрдү. Аалам түбөлүк жашоого өтүүнү суранып жатат. Мен өлбөс жанга айлануудамын, деп сөзүн жыйынтыктады ал. Тажы илдетин көзөмөлдөп жатасызбы жана эпидемияны эмне үчүн Кыргызстанга жибердиңиз деген суроого ал Кыргызстанда вирус болгон эмес, деп жооп берди. Булак Коомпресс сайты. Садык Шернияз, атамекенчи. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев түн жамынып Өмүрбек Текебаевден консультация алып жатышат. Садыр Жапаров менен Ташиев түн жамынып Текебаевден консультация алып жатышат, деп билдирди 15-ноябрда Фейсбуктагы түз эфирде президенттикке талапкер Садык Шернияз журналисттерден Өмүрбек Текебаев тууралуу суроосуна жооп берип жатып. Текебаев ал өзү парламентаризмди коргоп келе жатат. Мен дагы коргоп келе жатам. Мүмкүн Текебаев менен жакындыгым таасир тийгизип жаткандыр. Текебаевдин таасири азыр бүтүндөй Кыргызстанга тийип жатат. Текебаевдин таасири Садыр Жапаров менен Ташиевге да тийип жатат. Садыр Жапаров менен Ташиев түн жамынып Текебаевден консультация алып жатышат. Аны кандай карайбыз? Алар дагы Текебаевдин проектесиби? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Текебаев чоң саясий күч. Аны мен да билем, аны эл да билет. Аны ошол эле Садыр Жапаров менен Ташиев да билет. Ошон үчүн чакырып консультация алып жаткан чыгар, деди Садык Шернияз. Булак Кыргыз Today. Ошто прокурор Улукбек Өмүрзаковдун тарапташтары аны үй камагына бошотууну талап кылышты. Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган иниси Улукбек Өмүрзаковдун тарапташтары аны камактан бошотууну талап кылышууда. Бул тууралуу алар Ошто өткөн маалымат жыйынында билдиришти.
Алардын айтымы боюнча Улукбек Өмүрзаковго жалган айып тагылган жана кылмыш ишин жасалма деп эсептешет. Алар укук коргоо органдарына маселени чечүү үчүн 15 күн убакыт беришти. Ички иштер министринин орун басарынын бир тууганы үй камагына чыгарылбаса, алар митингге чыгууну көздөп жатышат. Белгилей кетсек, 12 ноябрда милициянын генерал майору Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган инеси прокурор Улукбек Өмүрзаков көмүр кенин рейдерлик менен басып алды деп шектелип, УКМК тарабынан кармалган. 16 ноябрда ал УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Булак Кыргыз Today KG. Каржы министрлиги Матраимов мамлекеттин атайын эсебине дээрлик 500 миллион сом которду. Бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекеттин атайын эсебине 493 миллион сом которду. Бул тууралуу Каржы министрлигине караштуу Борбордук казыналыктын директорунун орун басары Жамиля Кадырова Вести KG басылмасына билдирди. Кадырованын айтымында ведомство экс-бажычыдан келип түшкөн каражаты күн сайын көзөмөлдөп жатат. Каржы министрлиги мындан аркы которуулардын мөөнөтү жөнүндө комментарий бере албайт. Бул укук коргоо органдарынын компенсациясы, деди Кадырова. Кадырова мамлекеттин атайын эсебине жалпысынан 494 миллион сом төшкөнүн белгиледи. Атайын эсеп ведомство тарабынан президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун буйругу боюнча октябрда ачылган. Анда Жапаров өкмөт башчылык кызматта иштеп турган. Жапаров экономикалык мунапыс жарыялап, коррупционерлерге, мурдагы жана азыркы аткаминерлерге, ведомство жетекчилерине, бажы кызматкерлерине, финансисттерге жана салык төлөөдөн качып жүргөн ишкерлерге 30 күн убакыт берип, өз эрки менен мыйзамсыз топтогон каражаттарын мамлекеттик казынага кайтарып берүүгө чакырган. Матраимов жана 2 миллиард сом. Райымбек Матраимов бажы башчысынын мурдагы орун басары жана клуб Азаттык Кыргызстандан 700 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кетүү тууралуу биргелешкен журналисттик иликтөөнүн фигуранты. УКМКнын кызматкерлери Матраимовду 20 октябрда кырмашкан. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, Матраимов жана башка кызмат адамдары 2016 жылдан бери мамлекеттик бажы системасында коррупциялык схеманы түзүү иштетип келишкен. Анткени менен ошол эле күнү Матраимов үйүнө кое берилгени белгилүү болгон. УКМК экс-бажычы тергөө менен келишим түзүп, 2020 жылдын аягына чейин мамлекеттин казынасына 2 миллиард сом төлөп берүүнү убада кылганын билдирген. Садыр Жапаров 12 ноябрдагы басма сөз жыйынында ал убакта Жапаров мамлекет башчысынын милдетин аткарып турган Матраимовду бошотуп жатканда саясий чечим кабыл алынганын түшүндүргөн. Анын айтымында ал чечим чыгарууда дүйнөлүк тажрыйбага таянып, эгер Матраимов акчанын бир бөлүгүн кайтарып берсе, анда ал мамлекетке пайда келтирген болот деп ойлогон. Матраимовдордун иши сотко өткөн жок. Ал уурдаган акчаны мамлекеттин бюджетине кайтарып берсин деп мен саясий чечим кабыл алдым. 30 жыл ичинде көптөрдү камадык, бирөөсү дагы өлкөгө уурдаганын кайтарып берген жок. Мисалы, Атамбаевдин канчалаган адамдары камакка алынды, бирөөсү акчаны ордуна койдубу? Камакка алуудан өлкөгө пайда келбейт. Акчаларды артка кайтаруу керек. Бул дүйнөлүк практикада дагы бар, деп айткан Жапаров. Ал УКМК кызматкерлери экс-бажычыны камакка алууга даяр болуп калганын, бирок үзөңгүлөшүү УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүүлөрдөн кийин чечим кабыл алынганын белгилеген. Ошондо мен саясий чечим кабыл алып, УКМКнын башчысынан сурандым. Муну камап койгон менен эмне пайда дедик. Бизде 6-7 саат ошондой жыйын өттү. Өзү дагы Райым Матраимов ачыгын айтты. Мени камап койгон менен эч нерсе келбейт. Андан көрө мамлекеттен алганымды же болбосо мыйзамсыз байыган мүлктөрдүн акчанын баарын Кыргызстанга кайра алып келип киргизип берейин деп сурангандан кийин ушундай саясий чечим кабыл алдык, деген Жапаров. Булак клуб KG. Кубанычбек Жумалиев Сооронбай Жээнбековдун отставкага кетишине бажы тармагындагы коррупция себеп болду. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишине бажыдагы коррупция себеп болду. Бул тууралуу бүгүн 17 ноябрда депутат Кубанычбек Жумалиев Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында ал бажыдагы коррупцияга алы келген жок, ошондуктан отставкага кетүүгө аргасыз болду. Азыркы жетекчилик буга каршы күрөшө алабы? Силерде бир гана жетекчилик алмашты. Бирок ийгиликке жетүү үчүн бажы органдарынан жерлердеги бардык жетекчилерин 100% алмаштыруу керек, деди депутат. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын орун басары Жаныбек Карашев бажы органдарынын бардык жетекчилери алмашканын, резервдеги кадрларда алынганын айтты. Бүгүнкү күндө бажы чек арасында адам
факторун жок кылуу үчүн автоматташтыруу жана стандарттештирүү жүрүп жатат, деди ал. Була Кыргыз Today KG. УКМК соцфонддун аппарат жетекчиси кармалды. Ал кол алдындагылардан акча жыйнаган деп шектелүүдө. Социалдык фонддун аппаратынын жетекчиси Акылбек Байдылдаев кармалды. Бул тууралуу бүгүн 17 ноябрда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Алардын айтымында УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы сотко чейинки процесстердин алкагында материалдык жана башка артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу максатында социалдык фонддун аймактык бөлүмдөрүнүн башчыларынан системалуу түрдө жана мажбурлап акча чогултушкан социалдык фонддун кызмат адамдарынын тобу аныкталган. Тергөө учурунда мыйзамсыз аракеттердин уюштуруучусу болуп, социалдык фонддун аппаратынын жетекчиси саналары аныкталды. Ал фонддун аймактык бөлүмдөрдүн ар бир жетекчисинен ири суммадагы акча чогулткан деп айтылат маалыматта. Ошондой эле учурда башка жетекчилердин тапшырмасын аткаруу үчүн социалдык фонддун жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн эсебиндеги акчаларды ар кандай чыгымдарга жумшалды деген шылтоо менен мыйзамсыз алышып, талап кылынган сумманы толук төлөп беришкен. Шектүү кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Була Кыргыз Today KG сайты.